Саламатсыздарбы, менин каналымдын катталуучулары. Бүгүн мен сиздерге сүрөттөрдү бир канча бөлүккө кантип бөлүүнү көрсөтүп бермекчимин. Анткени сиздер менден эң көп сүрөттөрдү кантип бөлгөндү жакшылап түшүндүрүп киргизчи депсиздер. Анда мен көрсөтүп берейин. Ал үчүн бул жерге разделить фото деп Google'га жазып алабыз. Google Chrome айырмасы жок. Кайсы браузер болсо дагы жазсаңыздар чыгат. Разделить фото деп жазгандан кийин сиздерде ушундай катар жолдор пайда болот. Сиздер бул жерде караңыздар, экинчисине киресиздер. JPEG онлайн деген. Мына бул жердеги биринчи турган эмблеманы көрдүңүздөр, П тамгасы менен. Буга кирбейсиздер. Мына бул жердеги JPEG эмблемасы турган сүрөткө киресиздер. Бул биринчиде турган 4 гана бөлүккө бөлүп коет. Ал эми мына бул экинчиде турган бир канча бөлүктөргө болот. JPEG онлайн деген. Ушуну басып киребиз. Кирген соң бизде ушундай терезече ачылат. Биз экраныбызды жылдырып эң астына түшөбүз. Астына түшкөнүбүздө выбрите файл турат. Ушуну басып биз өзүбүздүн галереядагы сүрөтүбүздү тандайбыз. Мисалы үчүн бул жерде алдың сактап койгон сүрөттөрүңүздөр да бар. Кааласаңыздар ушул жерге, болбосо галереядан кирип ушул жердеги сүрөттөрдү алсаңыздар болот. Мен азыр ушул атты эле сиздерге мисалга бөлүп көрсөтүп берейин. Сүрөтүңүздөр бул жерге көчкөндө монтип бул жерге сүрөттүн аты чыгып калат. Баягы жок деп турганы. Караңыздар, эми мына бул жерде частые по ширине, частые по высоте деп турат. Кайсы бөлүктөн канчага бөлүү керек деп. Бул жерде ар бирини 1-30га чейин бөлүктөргө бөлсөңүздөр болот. Бул жерини басып туруп 2 дегенди өчүрөсүздөр дагы өзүңүздөргө керек санды жазасыздар. Мисалы үчүн бул жагына ширина 6, высотаны 4 кылдык. Эми караңыздар. Жазып, мен болгону мисал үчүн көрсөтүп берип жатам. Эми акырына түшсөңүздөр, бул жерде кандай форматта сакталсын деп турат. JPEG же PNG. PNG дегенде көп учурда баягы PowerPoint аркылуу ачылып калат. Ал эми сиздер JPEG десеңиздер ар дайым ачыла берет. Телефондун деле галереясына чыгып сакталып тура берет. Эми караңыздар, бул жерде 92 деген турат. Бул сүрөттүн качествосы. Сиздер ушуну 92-ни 100 кылып жазып коесуздар. 100 кылып жазасыздар. Анан бул жер да дегенде тура берсин, турсун. Эми бул жерден окей дегенди басасыздар. Окей дегени басканыңыздарда мынакей жана сиздер ширина 6, высота 4 кылып бөлгөнсүздөр. Канча 24 туштук листке бата турган кылып бөлүп бериптир. Эми караңыздар, буну кантип галереяңыздарга көчүрүп аласыздар. Ушул жерден бир ачып мынантип көрсөңүздөр дагы болот. Болбосо дароо көчүрүп алсаңыздар болот. Ал үчүн скачать zip деген мына көк түстөгү жазууну архивдеп турганды басабыз. Басканыбыздан кийин мына бул жерде бизде көчүп жатат. Эми көчүп болду. Открыть дегенди басабыз. Бассак эле бизде мындай терезечеге туш болобуз. Биз бул жерден извлечь кылабыз. Извлечь. Дагы ушуну басабыз. Бул жерден папкаңыздарга атты дароо жазып койсоңуздар да болот. Мисалы үчүн өчүрүп мен ат дедим, болду. Эми мына извлечьти басабыз. Бастым. Эми болду. Биздин папкабыз ачылды. Нол ичини басканыбызда жаңы бир канча бөлүккө 24 бөлүккө бөлгөн аттын сүрөтү чыкты. Эми ушул жерден компьютерден же болбосо телефондон дагы чыгара бересиздер. Бул жерден все галерея дегенди басып коесуздар. 3 бөлүктү мына 3 чекитти бассаңыздар, бул жерден печать турат. Ушул жерден телефонго карап, өзүңүздөрдүн печатыңыздарды тандап чыгарсаңыздар болот. Мен азыр телефонумду принтерге туташтырган эмесмин, туташтырганымда чыгат. Болду, ушинтип чыгарасыздар. Дагы түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо комментарийге жазыңыздар. Анан дагы кайсы нерседе кыйналсаңыздар комментарийге жазсаңыздар, мен видео кылып киргиземин.